Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмандары, сайыпкерлер, каталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн Жалалабад базар коргон Жоон айылынан мындай 1,5 жаштагы бай атактуу белгилүү болгон Сургоен уруктан сатууга чыгып атат. Сургоенду жакшы билебиз. Ушул малга чейин мындай айтканда автотетин жоготпой келатат. Ошол таза Сургоендон экен. Азыр акабыздан жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга каттал деп болсоңуздар катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай тектүү атактуу Сургоен линиядан издегендер болсо, уруктан видеону бөлүшө кетебиз. Ака анда эмесе өспүрүмдүн маалыматын бир четтен айта берсек, жашын, боюн, үркөбү, мындай жетилеп караганга жоошпу ушулар? Жетилеп караганга жоош. Жашы 1,5 жаш. 1,5 жаш. Бою канча чыгып калат ака? 40-45 50ге чейин чамалап калат туугандар бою. Путу колу, ден соолугу, ичип жеши жакшы, урунган жерлери жок экен. Жок. 1,5 жаштагы өспүрүм экен, мындай айтканда жабак экен. Мындай көкүрөк баштуу, келлелери жакшы экен. Мага жаккан жери көкүрөк, келле зор экен Кудай кааласа. Ака сизге каяктан келген, кимден келген, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Мага келген ошо Маттада келген да. Ниязбек деген мал алып келген Сайман. Ошондон алып келгенсиз? Ошондон Сайман алган да. Окей. Өзү дагы красавчик экен. Ака ошо бир буту, бир кем дүйнө деген ушу да ака караң, 4 бут ак кашка жаныбар. Ушундай болуп калганда, ака бир буту кара болуп калыптыр да. Жакшы. Ака мында өспүрүмдө көп деле маалымат болбойт эмичи. Мындай жетелеп караганга жоош арканда турат азыр ушул учурда. Үстүндө жоору бар экен да ака, буну минилгенби дейм да. Буга жазда балдарым 10 күндөн өтүп биндиле. Ага. Ana ошол акканда талаада байлап турду да, бу минилбей. Азырга минилбей турат. Өзүм жетелеп Ака жайлоого бербей жазы мешөдө аркандап карадыңызбы? Молодецсиз ака. Өзү мындай кармап өстүрө турган өспүрүм экен да, жаныбар мүчөлөрү жакшы экен. Анын үстүнө таза Сургоендон экен. Сургоен жаныбар галачыл ат болгон деген да ака. Ушул малга чейин ат өчпөй келди. Мындай айтканда тарыхта калды да бу Сургоен. Ташка тамга баскандай эле болду. бет сыйрылып калган экен да, балдар мингенде. Уну жор болуп калган экен, Ошондон агарып калган окшойт. Жакшы. Маалымат менимче жетилип эле болду окшойт ака. Эгер кызыккандар болсо сизге чала берет. Баасын канча дедик ака? 150. Баасы 150 000 сом. Эгер кимдир бирөөгө жаккан болсо, акабызга чалып сатуулашып бересиңер. Майлы ака, базарыңызды берсин, жакшы сатып алың. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине бир берекелүү, жакшы аттардан болуп кызмат кылып берсин жаныбар. Ака, сары майдай сактай турган өспүрүм экен жаныбар.